Assalamu alaikum жалпы мекендештер. Сиздер менен кайрадан эле Москва бар. Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы. Москвадагы маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Бирден лайк басып, колдоп кетиңиздер. Кече күнү Москванын Рязанский проспектинде үйлөрдүн биринде дагы жардыруу болду. Ал жардырууда генерал Игорь Кириллов жана жардамчысы курман болгон. Бул теракттын терс таасири эми мигранттарга дагы тиймей болду. Анткени бул жардыруунун аткаруучусу Өзбекстан жараны болуп чыкты. Эми Крокус-Ситидеги каргашал окуянын таасиринен кыйналган мигранттарга дагы кысымдар көбөйүп, рейдтер, текшерүүлөр дагы күчөйт. Андыктан өзүңүздөргө сак документтерге так болуп жүрүңүздөр, мекендештер. Маалыматтык группаларга, жакындарга дагы таратып коюңуздар. Вышел. Я приехал в Москву по заданию украинской спецслужбы. Я приехал, потом я покупал самокат и через несколько месяцев приехал вещи для бомбы. Я это тоже принимал. Потом всех готовили и поставили дом, рядом дом генералом. И потом, когда он вышел дома, я нажимал кнопку. Почему я сделал это дело? Для чего? Меня предлагали $100 000 и европейский паспорт. Клиника Асмет жана үй бүлөлүк клиника. Клиникада терапевт, гинеколог, уролог, кардиолог, хирург, гастроэнтеролог, лор, дерматовенеролог, невропатолог, стоматолог жана педиатр кабыл алат. Ошондой эле лаборатордук анализдердин бардык түрүн тапшыра аласыз. Дарыгерлер бейтаптарды текшерүүдө, жаңы акыркы үлгүдөгү эксперттик УЗИ колдонушат. Бардык адистер жогорку билимге ээ жана өз кызматтарында 10 жылдан ашуун эмгектенип келишет. Ошого карабай, баалары сиздин капчыгыңызга төп келет. Толук дарегибиз Москва шаары, метродон 1 мүнөттүк жол, метро Фанвизинская, улица Милошенкова 3К1. Байланыш номеру +7 915 227 0005. Метро Тушинская, проезд Ротонавтов көчөсү 9. Байланыш номеру +7 925 088 0202. Урматтуу мекендештер, сиздерди жакшы кабарлар менен да тааныштыра кетели. Бишкектен Москвага 4,5 жылдан бери биринчи ирет жүргүнчүлөрдү ташыган поезд каттай баштады. Ал коронавирустан улам жаралган пандемиянын айынан токтоп калып, эми кайра жанданды. Билеттин баасы 11 000 сомдон өйдө турат. Поезд Бишкектен Москвага шаршемби жана ишемби күндөрү сапар алып, ал эми кайра жекшемби жана шаршемби күндөрү кайтат. Дагы бир сонун жаңылык, Кыргызстандагы Шумкар Транс улуттук компаниясы Чакман сериясындагы оор жүк ташуучу автоунааларды чыгара баштады. Президенттин администрациясынын аталган техника сыноолордон ийгиликтүү өтүп жатканын кабарлашты. Эми бүгүндөн тарта Бишкектен Караколго учак жумасына 2 жолу каттайт. Асман Аэрлайнers ишканасынын Бишкек Каракол багыты боюнча биринчи коммерциялык каттамы 19 декабрдан аткарыла баштайт. Мындан ары бейшемби жана жекшемби күндөрү аталган багыт боюнча уча аласыздар. Билеттин баасы 3100 сомдон башталат.
лыжа жана сноубордторду учакка алуу бекер деп жазган Манас аэропортунун директору Манасбек Самидинов. Бүгүнкү кабарлар сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Бирден лайк басып, группалар менен таркатып, биздин каналга колдоп, катталып кетиңиздер. Канча да бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам берет. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык, ар бирибиз ата мекенибизге эсен аман жетели. Жакшылыкта көрүшкөнчө аман жүрүңүздөр. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса же өтүп кетсе же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип турлайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москвардан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.